3 декабрь майыптардын эл аралык күнү. Башкача айтканда, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруу күнү. Дал ушундай демилгени колго алып, Кайрымдуу бол кайрымдуулук фонду Кара Балта шаарындагы Нурлуу балдар коомдук бирикмесинде шал оорусуна чалдыккан майып балдарга кийим-кече тапшырып, майрамдык маанай тартуулашты. Кайрымдуу бол коомдук фондунанбыз. Нурлуу балдар деген коомдук биримдиги экен, сиздердики жалаң майыптар турбайбы бул жерде? Өтө анан өткөндө бизге ошондой маалымат түшүп калган экен, бул жака бир келип кетсеңиздер деген маалымат болгон экен. Ошого биз бүгүн ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча ошол күн экен, ошого келдик. Биз колдон келген жардамды бир көрсөтүп коелу деп келдик сиздерге буюрса. Мында бир аз ошол балдарга, кыздарга кийимдерибиз бар эле. Бүгүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештерибиздин коргоо күнү турбайбы? Биз ошого келдик элек, бир сейра балдарды кубантып коелу, сүйүнтүп коелу деп. Себеп дегенде Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи вассалам ошо жаш балдарды сүйүнткөндө өтө жакшы көргөн экен да. Ошого балдарыбыз биздин келечегибиз, Кыргызстан келечеги буюрса, ошого сүйүнүп калсын деп биз Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондун ачылганыбызга 2 жыл болду. Ушундай колдон келген жакшы иштерди жасап келебиз буюрса. Биздин бир аз белегибиз бар, алдын ала белегибизди берейли. Биринчи кыздарга бериңиздер. Жок кайыктар ыйманынан алсыраган майыптар сендей улуу нур кадырын биле албас үммөтүмдүн жүрөгүндө айып бар ай жылдар закындап акырет жакындап жүк болгон күнөөдөн жүрөгүм лакылдап караным көрө албай карегим жашылдап караң күн башында кайдасың асыл зат асыл зат асыл зат. Бул күн бир четинен майрам, бир четинен адам баласын ойлондурган шүгүр кылдырчу күн. Аял киши бир учурда назик, сулуу жан болсо, ошол эле учурда күчтүү, эрктүү жан экен. Баласын 9 ай көтөргөнү аз келгенсип, эми мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өмүр бою көтөрүп жүрүшөт экен. Энилердин орду коомдо бийик туруш керек экенин Кайрымдуу бол кайрымдуулук фондунун мүчөсү Раджап Умаров баса белгилеп кетти. Мына шим, азыр кышкыга. Мына футболка. Кана кийчи мына футболканы бер. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнү ушундай биз жаш балдарыбызды сүйүндүрсөк, кыямат күнү өзүбүзгө сүйүнө турган кез келет. Мына мында бардыгы мүмкүнчүлүгү чектелген оор акыбалдагы биздин келечек муундарыбыз экен. Ата-энелер, энелер, апалар, мына бүгүнкү күнү сиздер 9 ай көтөрүп ушу балдарды жарык дүйнөгө келтирдиңиздер. Сиздерге чексиз рахмат. Аллахтын рахматы болсун, Аллах разы болсун. Анысы аз келгенсип, Алла Таалам берген мээнет ушундай орулуу себебинен дагы канчалаган убакыт көтөрүп жүрөсүздөр. Эми ошол күчтү бизге бере турган болсо, эркектерге бир 5 килограммды берип кое турган болсо, ошону бир күн кечке көтөрүп жүрө албайбыз. Себеп дегенде Кудай Таалам ошол эркти бизге берген эмес экен. А сиздер болсо канчалаган мына 9 ай көтөрүп жүрүп, дагы деле ошонун түйшүгүн тартып келесиздер. Сиздерге чексиз ыраазыбыз. Ошон үчүн сиздердин Кудай Таалам да сиздердин балкыңыздарды көтөрүп, бейишти сиздердин тамагыңыздардын астына коюп койгон. Аллах разы болсун. Мына биз колдон келген ушундай жардамды көрсөтөбүз. Колубуздан келишинче сиздер менен биргебиз.
Анан сиздердин жакшы ыраазы болуп, ушундай жигиттер чоңойто бериңиздер. Барды жакшы болот буюрса. Урматтуу мекендештер, сиздердин жөнөткөн, берип аткан кийимдериңиздерди ушундай жерлерге жалаң өзүңүздөр эле көрүп атасыздар. Пайгамбар Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Афдалун нас", адамдын эң бир жакшысы ким десе, анфаухум линнас, башка адамдарга пайда жеткиргени адамдардын эң жакшысы дейт. Эгер биздин колубуздан бир пайда келбесе, анда зыян жеткирбегенге аракет кылышыбыз керек экен да. Учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Бир жаңы жыл деген майрамыбыз бар. Ысырапкорчулук өтө көп. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге кайрылып айтып кетет элем. Пайгамбарыбыз хадисинде жана айтып кеткендей эле, адамдардын жакшысы бир адамдарга пайда келтирүү. Биздин жана тарсылдаткыч, ушундай бир пайдасыз, бир зыян келтире турган ысырапкорчулукту токтотуп туруп, ушундай бир кыйналып аткан мекендештерибизге бир тарсылдаткычты 100 сомго же 50 сомго ала турган болсок, ошо 50 сомду ошо тарсылдаткыч токтотуп туруп эле, ушундай бир мүмкүнчүлүк чектелген, кыйналып аткан бир туугандарыбызга бир жардам берип койсок, канчалаган сооп болот, өзүбүзгө да пайда болот. Бир тарсылдатты бир зыяндан көрү пайда келтиргендин жолун табайлы, пайда келтирген аракетинде болойлу. Адаттагыдай бир жылда бир келген 3 декабрь майыптардын эл аралык күнүндө гана эмес, бир боордошторубузга күн сайын көңүл буруп, оорун колдон жеңилин жерден алып жардам бергенди унутпайлы. Мен элге журтка ушунчалык ыраазы болом. Адамдар таш боор деп коюшат, бирок жакшы адамдар аябай көп экен да. Аябай көп экен. Канча жардам берип атышат. Ушул салынып баштаганда келиним чуркап жүрөт, Элиза. Келиним дагы 5 ой чуркап жүрөт. Ушулардын эмгеги мына акталды, Кудай буйрса. Канча адамдар келип жардам берип атышат. Алла ыраазы болсун. Кудай таалам деле ушундай балдарды бергенде, адамдар көзүңөрдү ачкыла. Момундай жашоо момундай болот. Ушуларды карагыла, кийин башыңарга келип калбасын дейт окшойт Алла таалам. Алла ыраазы болсун, силерге да, элге да ушунчалык келип жардам берип аткан жакшы адамдар аябай эле көп экен. Кайрымдуулук фонду деп ушу адамдар ушундай балдар бар экен деп келген, момундай жакшынакай адамдарга жүрөктөрү ушундай жумшак, ак ниет, адилеттүү адамдар көп экен. Ошолорго миң мерте рахмат. Ушундай адамдарыбыз көп болсун. Оорулуу балдар деп жөлөп таяп атышат, жардам берип атышат. Ошолорго миң мерте рахмат. Кайрымдуу бол коомдук бирикмесине өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Бизди ар дайым колдоп турушат, биздин балдарды. Азамат Байматовго жана кыргыз элиме ушул фондго каржылап турган, жардам берип турган бардыгына Алла ыраазы болсун дейбиз. Ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Иштериңиздер өркүндөшсүн, өссүн. Кайрымдуу бол фондунун мүчөлөрү сапарын алдыга карай улап, Полтавка айылына келип, Үмүт эженин өзүнө, балдарына кийим-кече, биринчи керектелүүчү тамак-аш тапшырышты. Рахмат чоң мекендештериме, Россияда, Иркутскийде, чет мамлекетте жүргөн мекендештериме Алла ыраазы болсун. Тапкан туткандары жакшылыктарга буйрсун. Biz de azı жаңы эле Кара-Балтадан келдик. Ошо урматтуу биздин кыргыз калкыбыз мына бүгүн аябай бир ушундай үзүрлүү күн болуп атат. Биз Кара-Балтага жана майыптар өзүнүн коому бар экен, ошол жака барып келатабыз да, көп үй бүлөлөрдү кыдырып келатабыз. Полтавкага да кирдик, Үмүттөргө 4 баласы менен буйрса. Анан кечээ эле 5 пакет алып келдик элек, баарын таратып атабыз. Эми дагы дегенден келип отурабыз. Бир үй бүлөгө болсо да кубаныч тартуулаңыздар. Бир үй бүлө болсо да сүйүнсүн. Сизге чоң рахмат, сиз берген эме тамак-аштар менен бир башка үй бүлөлөр. Ооба да. Булардын баарын эле катып жатып берген, караңызчы, 5 пакетти басып жатып бергенде мага мисалы эч кандай деле неме алып келбейт. Ошо ар бир инсан дуа кылып, "Амин" деп сүйүнсө, баа жок жерден шифа таап айрылып кетиши мүмкүн. Мага ден соолук эле керек. Мага байлык, дүйнө, мындай күркүрөгөн акчанын да кереги жок. Мен ден соолугум болсо болду. Из калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска. Атыңды айтып урпак, иштериң болсун нуска деп белгилүү урда айтылгандай, баары өтөт, баары кетет бул дүйнөдөн. Баарыңыздарды кайрымдуу болууга чакырабыз.